Assalamu alaikum, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Биз дагы деле болсо Major Auto салонундабыз. Новорижский шоссе 9-километр. Турган Bentley'ден баштайын мен. Караңыздарчы, ушундай машина минүү бизге дагы насип болсун. Чыгарылган жылы 2009 экен. Пробег 11445 километр дейт. Жаңы боюнча экен. Bentley Continental GTI. Басы 3 миллион 500 миң рубль. Объем 610 аттын күчү бар экен. 4 орунду. Басы 3 миллион 500 миң рубль. Караңыздарчы, көргөндө көңүлүң ачылат го бул машинанын. Салонундагы бир катар көргөзөйүн, мындай бежевый салонда экен. Аябай сонун. Бул жерде Toyota Camry турат. Перед последний кузов. Сиздерге азыр бааларын билип берем. Так, мунун чыгарылган жылы 2017, объем 2.5, коробка автомат, баасы 1 миллион 720 миң рубль. Мондай литий дискаларда зимний резина шипованный, салоны черный кожа, климат-контроль, мультируль, бар жок терезе көтөргүчтөр автоматический, штатный монитор, бүт баары бар экен. Баасы 1 миллион 720 миң рубль. Toyota Camry'nin акыркы кузову кара цветте. Сиздерге баасын билип берем. Мында чыгарылган жылы 2019, пробег 19548 километр, басы 2 миллион 589 миң рубль. Объем 3.5, коробка автомат. Объем 3.5 экен, бул максимальный комплектациядагы Toyota Camry. Мондай ачык цветтеги кожада экен, абдув, сиденьянын абдувтары дагы бар экен. Круиз контроль, климат контроль, бүт баары бар экен, максимальный комплектацияда. Баасы 2 миллион 589 миң рубль. Бул жерде дагы бир Camry турат. Чыгарылган жылы 2018 экен, объем 2.5, коробка автомат, баасы 2 миллион 40 миң рубль. Бул жерде эгер сиздер келип калсаңыздар, ол табличкада QR код турат. Ушул QR кодду сканировать этсеңиздер, машинанын бүт историясы чыгат. Бул салон эч качан алдабайт. Болгонун болгондой жазат. Урулган жерлери, там технический части дагы чыгат, эмнелерди алмаштырыш керек, кайер жетип калган, бүт баары ушул QR кодду сканировать этсеңиздер чыгат. Жерде дагы бир Toyota Camry турат. Чыгарылган жылы 2017, объем 2.5, коробка автомат, баасы 1 миллион 690 миң рубль. Пробег 78 640 километр. Аябай таза экен. Чийилген жерлери жок, мондай. Дискалары литий Toyota'нын дискаларында. Резина летний, Michelin. Аябай жакшы резинада экен. Баасы 1 миллион 690 миң рубль. Бул жерде Toyota RAV4 турат. Чыгарылган жылы 2018. Объем 2.5, коробка автомат, полный привод, баасы 2 миллион 25 миң рубль. Бул жерде ак цветтеги дагы бир RAV4 турат. Мунун баасы 1 миллион 619 миң рубль. Чыгарылган жылы 2016. Объем 2, полный привод, пробег 112 579 километр. Бул жерде дагы RAV4 турат. Чыгарылган жылы 2017, объем 2, пробеги 31 013 километр, баасы 1 миллион 810 миң рубль.
Бул жерде Kia Sportage турат. Үчөө окшош экен. Чыгарылган жылы 2019. Пробег 40 500 км. Баасы 1 700 000 рубль. Бул дагы Sportage. Чыгарылган жылы 2018. Пробег 78 000 км. Баасы 1 690 000 рубль. Мунун дагы чыгарылган жылы 2019. Пробег 42 000 км. Баасы 1 710 000 рубль. Renault'га кызыккандарга бул жерде Renault Captur турат. Чыгарылган жылы 2019. Пробег 55 218 км. Объем 1.6. Коробка автомат. Баасы 760 000 рубль. Аябай кооз машина. Городской кроссовер. Машинанын эшиктери ачык экен. Торпедалары дагы өзүнчө бир өзгөчө. Аябай. Сон бесключевой старт-стоп кнопкасы дагы бар экен. Bluetooth, штатный магнитофон. Кондиционери бар экен. Баасы 760 000 рубль. Polo тартып койчу деген деп сурангандар үчүн Polo турат. Чыгарылган жылы 2020 экен. Пробег 13 000 км. Объем 1.6. Коробка механика. Механика экен туугандар. Баасы 849 000 рубль. Бул жерде Kia Optima турат. Чыгарылган жылы 2015. Пробег 120 000 км. Баасы 1 135 000 рубль. Объем 2.4. Коробка автомат. Бул жерде Kia Ceed'in 2020 жылкысы турат. Сіздерге баасын билип берейин. Чыгарылган жылы 2020, акыркы кузову. Объем 2, коробка автомат. Баасы 1 969 000 рубль. Эгер кредитке алсаңыздар 29 670 рубльден туру келет экен 5 жылга. Kia Rio X-Line турат. Чыгарылган жылы 2019. Пробег 12 900. Коробка автомат. Баасы 1 59 000 рубль. Кредитке алсаңыздар 15 960 рубльден туру келет экен. Ушундай табличкасы бар унаалар. Булар атайын программа менен арзандатылып кредитке оформить этсе болот. Жакшы условияда. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышты да жыйынтыктайбыз достор. Эгер видео жаккан болсо лайктан басып, ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Каналга каттала элек болсоңуздар, сураныч сиздерден каналга катталып кетиңиздер. Биз сиздерге дагы жакшы видеолорду тартканга аракет кылабыз.